Assalamu алейкум. Келиңиздер, кутмандуу кечиңиздер менен. Кошулабыз. Так, бүгүн дагы көпчүлүктүн суранычы менен жана көпчүлүк түшүнбөстүк суроолордун негизинде эфир уюштурулуп жатат. Кошулабыз. Эфирибиздин темасы баягы эле карыз боюнча. Карыз темасы боюнча. Себеби эң көп келген суроо, эң көп келген көйгөй ушул болуп жатат бүгүнкү күндө. Ошондуктан дагы бир эфирге чыгууну туура көрдүм. Келиңиздер, кошулабыз. Жаңыдан алгачкы болуп кошулгандар, азаматсыздар, сиздерден суранам. Байланышты текшерип алалы, кандай угулуп жатабыз. Байланыш жакшы болгон болсо жакшы деп жазып коюңуздар. Андан кийин баштайбыз сиздер менен буюрса, бир аз катарыбыз көбөйүп кеткенге чейин. Келиңиздер, ким бүгүнкү күндө чындап карыздан кыйналып атат? Карыз кандай десем, канча карызыңар бар деп сумма жазгыла десем, суммасын жазгандан көпчүлүк тартынат экен. Болгону карызыңыздар бар болсо, бар деп жазып коюңуздар. Так, байланыш жакшы экен, жакшы деп жазып атасыздар. Рахмат, азаматсыздар. Анда келиңиздер, кимдин карызы бар, карызы барлар бар деп жазабыз, жоктор жок деп жазабыз. Так, бар дейт. Бар дейт. Карыз бар экен, демек. Кредитим бар, карызым бар дейт. Бүгүнкү эфир ошол именно карызы барлар үчүн. Андыктан кимдин карызы болсо жазыңыздар. Байланыш жакшы дейт. Рахмат. Бар дейт, көп дейт, кредит бар дейт, бар дейт. Бар дейт. Кутмангеч Асел Кадыркул кызы. Асел Кадырбекова деп окуйм. Кредит бар. Кредит, карыз бар дейт. Почти көрдүңүздөрбү? Почти көпчүлүктө да, бул эми ар бир экинчи адамда десем болот. Кредит дагы бар дейт. Эми кайра эле дагы суроо. Меники дагы бар дейт. Менде да кредит бар дейт. Кредитим, карызым бар дейт. Мени биринчи жолу көрүп жаткандар барбы? Мен эфириме биринчи жолу кирип, мени жаңы көрүп, эми таанып жаткандар барбы? Бирди басып коюңуздар. Бирди басып коюңуздар, эгер ким мени жаңыдан көрүп, баракчама жаңы эле катталып, мени биринчи жолу көрүп, мени эми угуп жаткан болсо, эфириме биринчи жолу катышып жаткан болсо, бирди басып коюңуздар. Жолдош Алиева Элиза дейт. Стамова Жемишгүл дейт. Охо, фамилияңыз окшош экен, меникиндей фамилия эч жерде жок дейт элем. Так, ова бар дейт. Бир. Хорошо, анда кыскача өзүм жөнүндө айтайын дагы. Анан карыз талкуусуна өтөлү. Силер көрүнбөй атасыңарго дейт. Эгер барыңыздарга көрүнбөсөм жазсаңыздар керек эле, бир эле айым жазып жатат. Демек сизде эле байланыш связь начар болуп аткан окшойт. Балким интернет пакетиңизди жакшыртасыз. Балким мессаңызды алмаштырып көрүңүз же эфирден чыгып кайра кирип көрүңүз. Менин аты жөнүм Асылгүл Стамова, учурда финансылык тренер, коуч, мотиватор. Мен финансыга келип калуумдун себеби дагы меники да карыздан башталган. Менин жолум карыздан башталган. Мен да бир убакта ал мезгилде жаш десем болот дейм. Азыркы жашыма караганда мындан да жаш мезгил, жаш баягы жаңы үй бүлө куруп аткан мезгилде, жаш мезгил, балдар кичинекей, баягы колумда дегендей да. Ошондой мезгилде мен да карыз болдум. Аллахтын сыноосу болду деп ошол маалда ошондой кабыл алдым.
бирок Алла Таалам мени коомчулукка күчтүү болсун деп даярдаптыр деп азыр башкача мышление кылам. Мурда башкача ойлочумун да. Мен өзүм билимдин бардыгын сырттан алдым. Мыналар ушул СНГнын менмин деген коуч тренерлеринен, психологдорунан, финансисттеринен сабактарды алдым. Анан өзүмдүн именно ошол жашоомдо, турмушумда эмнеден аксап жаткан болсом, мен ошол финансыдан эле аксадым, ошол жака анан пайдалана баштадым. Пайдаланып, өзүмдүн жолумду куруп чыктым. Ошонун негизинде эле анан ушинтип бүгүнкү күнгө келип калдым да. Мен учурда азыр 5 жылдык тажрыйба чогулттум ушундай билим берүү жаатында. 5 жылдык тажрыйба өзүмдүн жеке башымдан өткөн ушул практикалык негизде бүт баягы текшерилген, колдонулган, бүт результат көрсөтүлгөн методдорду, билимдердин баардыгын топтоп бүгүнкү күндө 4 автордук курсумдун негизинде коомчулукка, аялдарга айрыкча билим берип иштеп келе жатамын. Меники ошол ниша финансы боюнча, акча боюнча болгон үчүн эң алгачкы сабагым ушул карызсыз жашоо деген курс жазып чыкканмын. Кантип карызсыз жашасак болот. Андан кийин 21 күндүк мен акчаны башкарам деген. Акчаны башкарууну билбеген адам сөзсүз түрдө карыз боло берет. Карыз боло берет дайыма. Кутулат, ооба, кайра болот, кутулат, кайра болот. Мындайча айтканда, карыз менен жашоо бара-бара нормага айланып кете берет. Ошон үчүн дагы мен акчаны башкарам деп, акчаны туура башкарууну үйрөтүүчү 21 күндүк курс жаратканмын. Андан кийин 90 күндүк мен энергия барабар акча аттуу курсум бар. Андан кийин инвестиция акчаны көбөйтүү боюнча, 90 күндүк акчаны сактап чогултуу боюнча сабак. Ал эми мен инвестор деген бул уже чогулткан акчасын көбөйтүүнү үйрөтүүчү, инвестиция болгондо дагы адал инвестицияны үйрөтүүчү сабак. Эгер азыр кимде карыз болуп жаткан болсо, мен кайсыл курска, мага эң көп келишип мынтип сурашат да, кайсы курсуңуз окууну сунуштайсың, кайсыл курстан баштасам болот, бир эле адамдан ар кимден окуй берсек болбойт экен. Тим более сеники эки тараптуу экен, мындай. Мен психологический методика менен психология плюс техника, механика кылып олтуруп жазганмын курстарды. Ошон үчүн дагы курстар сразу эффект берип жатат да. Ким мен айтканды кылып эле окуса, ошону амал кылса, сөзсүз түрдө результаты болот. Ошон үчүн болуп жатат, буюрса. Андан кийин карызсыз жашоодон баштаңыздар деп айтам да. Себеби дегенде, ал жерде сиздин мышлениеңиз, именно карыздар адам кандай ой жүгүртөт, эмне үчүн карыз болуп калды, карыз деген өзү эмне, кантип карыздан кутулуп чыгыш керек, карыздын деңгээлдери бүт үйрөнөт. Өзүн мындайча айтканда таразалайт, анализ кылат, ой жүгүртүүсүн мурдагы мен, азыркы мен болуп кадимкидей ушул 7 күндүк курстун ичинде эле сонун өзгөрүп чыгат да. Андан кийин сиз өзүңүздүн каталарыңызды көрүп аласыз да. Эмне үчүн мен карыз болдум, эми карыз болбоштун жолун, стратегиясын иштеп чыгасыз, албетте, бирок андан кийин сиз дагы акчаны башкарууну, чтоб дагы карыз болуп калбаш үчүн акчаны башкарууну үйрөнүү, мына ушул карызсыз жашоо менен бүт айкалыштырылып түзүлгөн да. Акыркы сабактарда сөзсүз түрдө акчаны туура бөлүштүрүү, карыз бар учурда кандай кылып бөлүштүрөбүз, карыз жок учурда кандай бөлүштүрүү, деги эле туура кредит алуу кандай, кайсыл учурда алыш керек, кандай учурда албаш керек, кредитти кантип тез жабыш керек, карыздардан кантип оңой тез кутулса болот. Кыскасы баардыгынын формуласы, жолу бар. Ал нерселерди баардыгы мен өзүм башыман өткөрүп, жасап, иштөөчү методдорду жасап кошуп койгонмун да. Вот. Ошентип бүгүнкү күнгө келдик. Анан өзүмдөн өнүктүрүп жүрүп, өзүмдүн миссиямды таптым. Анан ушинтип элге чын жүрөктөн Аллах ыраазычылыгы үчүн өзүмдүн миссиямдын баягы адамдык кандай десем, служение деп коет да бизде, кызмат кылуу акымды анан ушинтип элге берип баштадым. Бүгүнкү күндө мен 15 миңден ашык окуучуларды окуттум. 15 миңден ашык айымдарды финансы сабаттуу болушуна жардам бердим. 15 миңден ичинен бир толук карыздан кутулуп, финансылык эркиндикке келип, уже акчаны башкарып жашап калгандар 200дөн ашты, 300гө жакындап калышты. Көрдүңүздөрбү?
эмне үчүн ар бир ошол 15.000'дин ар бири, алардын албетте ар бири карызда эмес да, арасында карызы барлар бар. Бирок жөн эле акчаны башкарууну, көбөйтүүнү үйрөнгүсү келгендер да бар да. Именно карызы барлардын арасынан ушунча айым уже толук кутулуп, бирөө 1 жылда кутулуп атат, бирөө 2 жылда кутулуп атат, бирөө 6 айда, 5 айда, 4 айда, 10 айда, 8 айда, ар кандай срок, суммадан жараша жана өзүнүн аракетине жараша кутулуп атышат. Ошондой эле 20-дан ашык уже почти 50-гө жакын инвесторлор чыгып атат. Мынакей мына акыркы курстун жыйынтыгын еще кошо элекпиз, аны кошсок почти 100-гө жакындап калып атат. Инвесторлор 5 миллионер айым өстүрдүм. Алды жеке иштешкендерим алды уже баягы өзүнүн акчаны, жөн эле акчасын туура башкаруу менен карызсыз жашоонун негизинде эле үйлөрдү алып атышат. 1-2 комнаталуу үйлөрдү алып атышат. Инвестор миллиондук, 500 миңдик инвесторлор болуп атышат. Инвестициялар жасап атышат. 30 миң, 47 миң кечеги клубдагы отчетто 47 миң дейм да, 47 грамм алтын алганга чейинки окуучулар болуп атат да. Ошондуктан бунун баарын эмнеге айтып атам? Эми карызы бар да, көбүнчө адам мындай туңгуюкта калгандай ой жүгүртөт да, как будто жол жоктой, как будто вариант жоктой, как будто карыздан кутулуп чыга албачудай, как будто ушул жашоо түгөнүп аткандай, туурабы? Ошондой болот да, бир жүрөгүңүздөр сыгылып, ошондой болот да. Бирок мен айтып атпаймынбы, карызы менен келип бүгүнкү күндө инвестор болуп аткандар бар. Мен дагы өзүм карыздан башталып бүгүнкү күндө ийгиликтүү инвестор. Ошондуктан сиздердин дагы үмүтүңүздөрдү мындай үмүттүү кайык алыска барат дейт беле. Үмүтүңүздөрдү бекем кыла бериңиздер, баары жакшы болот буюрса. Бүгүн как раз ошол карыздан кантип чыгуу, кантип кутулуу деги эле карызсыз жашоо боюнча сүйлөшөбүз сиздер менен. Албетте ошо сиздерге бир аз мындай жакшы үмүт болсун, ишеним болсун, надежда, орусча айтканда ошол нерсе болсун деп ошол нерселерди айтып атам да. Бардыгы эле минустан келет. Эч ким мисалы жыргап аткан адам окуйын деп изденип келбейт да. Кыйналган адам, акчадан кыйналган адам, карыз болуп кыйналган адам, акчасын жеткире албай кыйналган адам, вечно баягы карыз боло берген адамдар, дайыма минуста зарыгып, көз каранды болгон адамдар, акчаны кууп жашаган адамдар иногда чарчап калат, иштегиси келбейт. Бирок иштебесе айла жок, акча жок. Себеби ошондой адамдар келет мисалы магачы. Ар кимиз өзүнүн көйгөйүнө жараша чечимин табып, жолун таап кетип атышат. Ошондуктан келдиңиздерби? Бир аз карыз болуп калдым, кутулам деп сөзсүз кутулуп чыгасыздар. Мындан эч кам санабаңыздар. Болгону бул жерде эки тараптуу. Мисалы мен жолду көрсөтөм, билимди берем, стратегия түзөбүз, иштейбиз, баарын билим. Бирок сиздер ошол нерсени кабыл алып, ошол нерсеге ынанып, анан ошол аракетте болуу, ошол нерсени улантуу. Бул жакта мындайча айтканда эки тараптуу аракет, албетте жыйынтык бир гана Аллахтан. Ошондуктан бул азыр силер эфирге киргениңердин өзү уже алгачкы кадамыңар. Так, эже 17 миң карызым бар, жинди болуп кеттим го ойлоно берип дейт. 17 миң сомгобу? 17 миң сомго ойлонуп атасызбы? Или 17 миллионбу может? Мен кече күнү 15 миллионго разбор жасадым да. Негизи менин эмемде эң көп 17 миллион болгон. Ой, айтмакчы, 20 миллион да болгон. 200 миң доллар канча болуп калат? Мен үчүн өтө көп дейт. 17 миң, албетте балким кирешеңиз жок болсо, үйдө отурган декреттеги айым болсоңуз, көп. Так, анан ошол 15 миллион карызы бар адамдай, мисалы эже айым 17 миллион, 20 миллион, айырмасы жок, 10 миллион, 5 миллион, андан мурун 2 миллион деген 2 миллиондук бирөө менен сүйлөштүк. Андан мурун 7 миллион деп атты. Бул жерде суммалар, ар кандай сумма, бирок ошончо сумма карыз болгон адам, значит ошончо суммадан да чыга алат да. Значит ошончо суммалык дагы потенциалы бар. Менин максатым ошол разбордо себебин, карыздын себебин табып, чыгуу жолду көрсөтүп, ошол потенциалын ачып берип коюшум керек да. Разбордочу максат ошондой болот. Анан ал жанагы ошол кыскасы колунан кантип акча тапса болот, кантип кирешени көтөрсө болот, колунан эмне келет, ошол нерселерди жазып отуруп, действительно убедилась, что
ошончо 15 миллиондук анын потенциалы бар экен, акча тапса болот экенине өзү ынанып өзү көз жетти да. Просто карыз маалда чында бирөө менен сүйлөшкөн, бирөө менен кеңешкен туурараак болот, чем өзүң эле ойлонуп, оюңдун акырына жетпей, оюңан жеңиле берсеңчи болбойт да, анан кантип кутулмак элем, анан кыйын да, анан оюн эмес да, анан мындай да дегенден көрөчү. Жок, 17 миң сом экен. 17 миң долларбы дейт, жок, сом экен да, ошого дагы ойлонуп эме болот. Жакшы, значит, карыз жакпайт экен да сизге. Кутулуңуз тезирээк, 17 миң иштеп таап, бир күндө иштеп кутулуп койсоңуз болот. Көрдүңүздөрбү? Демек, биз азыр сиздер менен эмне үчүн, мисалы, өзүңөрдүн жообуңарды айтып көрүңүздөрчү, эмне үчүн сиздерде карыз болуп атасыздар жана карыз кайталанып жатат? Эмне үчүн карыз үзүлбөй жатат? Эмне үчүн карыз көпкө жашап калып атат да сиздерде? Мисалы, өзүңөрдүн мнениеңарды, өзүңөрдүн оюңарда ар бир ишти мынтип анализ кылып, ушуну бекер кылдым, мындай кылганда мындай болмок эмес деп, мындай анализ кылабыз го, ошол сыяктуу эле силердин оюңарда карызыңардын себеби эмне? Эмне үчүн карыз болуп атасыздар? Меники 220 миң дейт. 200 миң сом карызым бар, ойлонуп уктабай калдым дейт. Эки жарым миллион кредит бар. Бизнес ачып, кайра жабышып калдык. Кирешем жок, декреттемин, киреше жок, кантип кутулса болот деген. Жаш балдардын суроосу да, чынын айтсамчы, жаш балдардын суроосу. Киреше жок, кантип кутулса болот, өзүңүздөр деле ойлоп көрүңүздөр. Сата турган нерсеңер болсо, сатып кутулгула. Кирешеси жок эле. Эмнеңер бар, алтындарыңар бар, машинаңар бар, үйүңөр бар, сатып кутулуңуздар. Эгер киреше жок, өзү ойлонуп көрсөңүздөр, андай болбойт да. Киреше болсо, анан ошо кирешенин негизинде кутулат да адам. Тем более карыз бар, карыз болуп атасызбы, значит, иштеш керек деген белги бул биринчи. Кирешем жок, декреттемин, киреше жок, кантип кутулса болот деген бул такыр туура эмес суроо. Такыр туура эмес суроо. Именно ушул суроо кайра силерди стресс кылат, кайра силерди депрессия кылат. Күйөөм акча берет, магазинге жегени керек эмес. Кантип инвестиция кылып көбөйтсө болот? Сонун суроо. Инвестиция кылуу боюнча жакында менде Мен инвестор деген курсум башталат. Адал инвестициянын бир 10дон ашык түрүн үйрөнөсүздөр. Акция сатып алгандарды, алтындарды туура алганды, түрдүү. Ошол жака жазылыңыз, эгер карызыңыз жок болсо, ошол жака келиңиз. Так, күйөөм берген акчадан кантип көбөйтөм? Туура бөлүштүрүп, туура башкарып, анча-мынча эмоциональный покупкалардан, керексиз эле нерселерден баш тартып көбөйтсөңүз болот. 900 миң кредит карызым бар дейт. Киреше шүгүр чыгаша, андан да шүгүр болуп жатат. Карыз бар да, барабар карыз болосуз. Кандайсыздар, азыр жашоо сонунго дейт. Ооба. Уктабай калдым. Өзүмдү тиги бийиктен таштайын деп секирейин дедим деди кече бирөө. Өзүмдү өзүм өлтүрүп алайын деп 2 жолу там бирөөлөр алаксытып калды деди. Өмүрү баягы бир жанагындай сөздөрдү айтпайт элем дейт да. Ошол эмеге баратып, өзүмдү өлтүрөйүн деп баратып, эмнегедир ичимен бирөө астафираллах деп сүйлөп, анан мындай оозуман ушинтип чыгып кетти дейт да. Андай сөздөрдү вообще сүйлөбөйт элем дейт. Ошол жерде эмнегедир ушундай сүйлөттү дейт. Көрдүңүздөрбү? Аллах сүйүү менен, мээрим менен жараткан пендесин настолько сактайт. Өзү ошо Кудай сактапты да, өзү эле сактап коюптур. Астафираллах деп кайра кайталап эле эмнегедир анан артка чегинип кеттим дейт. Карыз бул вообще жашоонун бүтүшү эмес, карыз бул жашоонун башталышы. Менин азыркы деңгээлимдин башы карыздан башталган. Мен эле эмес, бүт мен миллионермин, мен ийгиликтүүмүн, мен баймын дегендердин бардыгын, кимди кумир тутсаңыз, ошонун бардыгын история успехасын окуп чыгыңыздар.
бардыгы нолдон, карыздан, минустан көтөрүлгөндөр. Потому что адам чындап минуска киргенде, карызга киргенде гана өзүн чындап таанып баштайт, жашоону чындап таанып баштайт, өзүнүн минустарын көрүп баштайт, катасын оңдоп баштайт, аракет кылып баштайт, чындап. Ага чейин да эле калп эле. Карыз болуп атасыздар, наоборот, бул жашооңор башталып атканы. Ошентип бир жолду, бир эмени куруп чыгасыздар да, бир опыт жаратасыздар. Ошон менен кийинки карызга жолду жабасыңар. Акча бизди туура колдонбогондон болот го деп ойлойм да. Себептерин жазыңыздар десем, алган зарплатамдан кандай колдонсом болот? Акчаны туура башкаруу, бөлүштүрүүнү үйрөнүшүңүз керек. Уктабай калдым дейт. Караңыздар, эмне үчүн азыркы күндө карыз көбөйүп атат? Эми көрдүңүздөрбү, даже өзүңүздөр мындай себебин жакшы билбейсиздер да, эмне үчүн мен карыз болуп атамчы? Мисалы, мен өзүм карыз болгон кезде, мен өзүм суроо бергенде, биринчи менин каалоом мындай көз карандысыздыкты каалапмын да. Бирөөдөн акча сураган мага жакпайт экен. Бирөөгө көз каранды болуп, качан мага акча берет экен, же качан мага эмне алып берет экен деп күткөн мага жакпайт экен. Мен өзүмчө акча тапканга аракет кылыпмын. Карыз болгонумдун башкы себептери ушулар болуптур да. Андан кийин экинчиси, мен акча таап баштадым. Себеби бирөөнүн акчасын күткүм келбеди. Качан берет, канча берет, аз берип койсо аз берди деп, көп берип койсо көп берип койду деп мага жакпады ошол нерсе. Мен өзүм аракет кылып баштадым, акча таптым. Тапкандан кийинки себеби, мен акчаны туура эмес пайдаландым. Сабатсыз болдум да. Оюмда өмүр бою эле ушинтип акча таап тура берем деп ойлопмун. Көрсө андай эмес экен. Ооба, туура айтасыз. Мен карыздын артынан сиздин 21 күндүк сабагыңызды окуп, инвестиция кылдым дейт. Азаматсыз. Менде 200 000 карызым бар дейт. Саламатсызбы дейт. Саламатчылык. Ошондой да. Эми караңыздар. Ошол мен өзүм жеке себептер, сиздердин ошондой бир себептериңиздер бар да. Анан карызды всегда мындай эки тараптан караңыздар. Мисалы, 80-ге 20 деген правила бар, билесиздер. Карыз, же болбосо финансылык эркиндик, бизнес, же болбосо инвестиция, ийгилик, же болбосо карыз, банкротство. Ушулардын баардыгы ушул эки нерседен турат. 80-20 деген нерседен турат. 80% бул психология. Психология деген бул эмне? Бул адамдын өзүн таануусу, адамдын ички сезимдери, ички дүйнөсү, сезим дүйнөсү. Анан өзү жөнүндөгү болгон илим да, туурабы? Психология. Мындайча айтканда, психология человека адам. А 20% бул именно финансовый часть. Мисалы, сиздердин карыз болгонуңуздардын 80% от вашей психики, психикалык абалыңыздардан улам карыз болдуңуздар. А 20% бул ошол инструмент, который силер карыз болуп кыйналып аткан инструмент, акчаны туура эмес бөлүштүрүп, башкарып, иштетип, коротуп, туура эмес айлантканыңыздардан улам. 20. Эми чтоб результат кайра эле чыгыш үчүн баягы эле 80-20-ны 80-ин 80 бойдон, 20-сын 20 бойдон эки тараптуу бир убакта конкретный атака менен аракет кылыш керек. Машинаны алып кредитке алып, андан кийинки машинаны да кредитке алды, аны да кармап калбады. Кыскасы ошентип отуруп. Себеби караңыздар, адамдын максаты болсун, ою болсун, бир чечими жашоодо ошол кредит алам, албайм, кредит алып, мисалы, мына айым сыяктуу эле машина алып, кредитке машина алып иш баштайм, аркасынан дагы бирөө, ушул чечимдерге бүт жооп бере турган бул адамдын психикасы. Ал ою, ал чечими, ал сезими, ичиндеги бай жашоону каалаганы, эркин жашоону каалаганы.
ошол вариант башка жактан вариант көргөн эмес, только через кредит көргөн вариант. Бул бүт ошол дүйнө таанымы, түшүнүгү, кругозору, ушунун бардыгы бул. Ошол бүт бардыгы психика. Мышление эң негизгиси. Только банкка очойгон процент төкмөй эле болуп жатат. Эфирди аракет кылам мен сактаганга. Көрдүңүздөрбү? Ошон үчүн 80% ошол психологический себептер менен сөзсүз иштеш керек, потому что карыздан чыгуунун жолу дагы, кутулуу жолу дагы, карыз болбогондук дагы бардыгы ушу 80-20 менен эле ишке ашат. И как раз ошол 7 күндүк сабакта, курста психологический дагы, финансовый дагы полный, анан экөөнү кошуп туруп кутулуу полный толук стратегияны дагы аласыздар да, түшүнүп каласыздар ошол нерсеничи. Так, эми араңыздарда барбы мындай ачык, тартынбай, мындай эфирге чыгам, разборго чыгам дегендер? Мындай сүйлөшүп, карыз абалыңызды, карызыңызды мындай кичине сүйлөшүп, разбор кылып көрөлү. Чыгам дегендер болсо жазып коюңуздар, разбор деп. Бул карыз болгондун себеби биринчи ошол психологический адамдын жаш балача ой жүгүртүүсү, детский позицияда жашоосу, көп себептери бар да. Мышлениянын кедейче ой жүгүртүүсү, анан тез байып кетүүгө азгырылуусу, анча мынча нерсеге ишенбестиги, опыт чогултканга караганда бир нерсенин мындай даяр эле болуп келип калышын каалагандыкта, бул эми бүт ошол детский позиция, мындайча айтканда психологический незрелость. Эми азыркы суроону деле карасаңыздар, кирешеси жок, кантип карыздан кутулса болот деген. Ушундай да болотпу? Так, разбор деп жазабыз. Мыякта бир айым жазыптыр. Айсулуу дейт. Хорошо. Мынакей кабыл алып кошулсаңыз болот. Карыз боюнча разбор болот. Карызыңыздар болсо чыгыңыздар. Анан өткөндө бир эже карызым жок, жөн эле сөйшөйүн дедим эле, акчамды мындай бөлүштүргөн сыяктуу башка эле бир суроо менен чыгып алыптыр да. Карыз кимдин карызы болсо чыгыңыздар. Мен запрос жөнөтүп койдум. Карасаңыздар, ошол разбор деп жазган, мына жаркын ай деген айым, Айсулуу деген айым жөнөтүп койдум. Принять, эгер барса запрос, принять этип туруп келе берсеңиздер болот. Бул жака кошулуп каласыздар да эфиргечи. Саламатсызбы? Саламатчылык. Кутман кетиңиздерми? Рахмат. Мен эми сизден сурайын дегеним, биз почти 40 чыктык, бизде мындай проблема болду. Иштейбиз. Мындай жылыш жок да, типа эми кутулдук мына карыздан деген эле кайра эле карызга түшүп калып атабыз да. Башын үзүлүп укпай калдым да, башкы сурооңуздучу дагы бир кайталап коюңчу. Бизде мындай финансовый эме бар да, каждый эмеде ай сайын эле стабильно иштейбиз. Жумуш зарплатада иштейбиз, бирок экөөбүз тең эле токтоосуз иштейбиз да. Бирок могу тапкан акчабыз полностью эле карызга кетип калып атат да. Карызыңардан тапканыңарга караганда карызыңар көп да, эсептеп көргөнсүзбү? Биз мындай биринчи
аз эле карыз болгонбуз. Биринчи 70.000 карыз болуп, андан эле кайра кандайдыр бир эмелер менен эле кайра ал 200.000 болуп, билинбей отуруп эле карыз болупчу. А могу акыркы 3 жылда машина алып ошо 35.000 айына төлөйбүз. Бирок тапкан акчабыз 100.000 ашык да. Ал 35.000 мындай карай келгенде жөн эле төлөп кое турган эле табабыз акчачы. Бирок эмнегедир мындай финансовый результат жок болуп атат да. Канча акча чогултайын десем деле чогулбай жатат да. Значит, ашыкча чыгымдарыңар көп да. Ашыкча чыгым көп, контроль жок, система жок. Ошон үчүн кандай муктаждык жаралса, кандай ситуация жаралса, ошонун баарын ошого жараша акча менен жашай бересиңер. Эртең дагы иштейм да, эртең дагы акча болот да депчи. А эртеңки күнгө, кийинкиликке мындайча айтканда система бербейсиздер акчагачы. Анан зато кредит төлөп атам го, зато 35.000 эметет. Ошол нерсе успокаивать этет. Калганын расход кыла берсем болот го деген сезим болот. Ушундай болобу? Мисалы, 100.000 таптыңыз, 35.000 кредитке жаптыңыз, калганына эми жашай берели да, зато кредитти жаптым да дегендей туурабы? Ошентип атып, расход көбөйүп кете берет да. Ошентип, Кудай буйруса жаап бүттүк, бирокчу. Мындан беришеби финансовый эмеге. Карыз калдыңбы же барбы дагы? Карыз бир аз анча мынча майда чүйдө карыздар бар. Дагы карыз алгыңар келип атабы? Жок, экинчи албайм. Точно. Алгым келбей калды вообще. Жок, албаганга аракет Алгым кылып жетишет да, ооба, эч ким каалабайт алгысындай алгандычы, бирок алганга мажбур болуп калышат. Себеби уже ошол карыз мээге как норма катары отуруп калат да, нормально, төлөп коет экенмин го, ушинтип төлөсө болот экен да. Мындай эже болгон да менде. Эгер карыз болбосо мен иштебейт экенмин дейт. Мисалы, стиральный машинамды да карызга калдым дейт. Ошол баягы төлөш керек деген эме расчётту чыгарып берет го банк, айына 15.000 же 5.000 деген. Ошону чыгарып берсе, ошону төлөйм деп аракет кылып иштейм дейт. Андан кийин ал бүтөт, андан кийин дагы сөз бир нерсе алам. Ошентип өзүмдү мындайча айтканда демотивация кылат экен да. Карызчы? Акча чогултуп, мондай даяр акча үйдө турса, эми башкача ощущение болот экен да, как-то аздан болсо да капитети үйрөнүп, могу карыз төлөгүчөчү ашырып жок дегенде 10.000 болсо дагы чогултуп, 200 сомдон болсо, 100 сомдон болсо деле коюп. Ооба, система деген ошол, системный подход к деньгам, акчаларга системдүү мамиле кылуу деген ошол да. Сиз мисалы 100.000 жакын киреше тапсаңыз, сонун эле мүмкүнчүлүгүңүз бар экен да, 5 жылда финансылык эркиндик куруп алганга. 5 жылдан кийин сиз иштебей деле отура берсеңиз боло турганды азыртан баштасаңыз, албетте куруп аласыз да. Ал үчүн карыздан кутулуп чыгыш керек. Карыз десе сөзсүз эле финансовый акчалай карыздан эмес, карыздар мышлениядан чыгыш керек. Эгер ким карыздар адамдын мышлениясынан чыгып кутулбаса, ал ошол мышления менен бир карызын жабат, кийинкисин дагы алат. Дагы 2 жыл жакшынан жүрөт, дагы 3 жыл дагы алат. Сөзсүз ар бир ишти, ар бир ошол бүтүрө турган нерселерди только через кредит, через карыз нерсе, үй алыш керек десе дагы только ипотека жолу аркылуу деген сыяктуу нерселерди карайт. Потому что мышлениясы ошондой. Ошол карыздар именно акча чогулта албагандар дагы ошол карыздар мышленияда жашашат. Мышление должника деп коет. Карыздар оюнда карыз эме боло берет. Себеби жетпейт деген ой бар да. Жетпейт, все равно антип чогултсам качан болмок эле, жетпейт. Андан көрө бул зарыл бир нерсени ошону бүтүрүп тура берейин деген сыяктуу чечим чыгарып берет. Мен азыр мурун ошондой акчаны эмнеге мисалы чогулта албайсыз? Эмне тоскоолдук болот сизге дайыма? Ошону билбейм, эмнеде эчтеке деле тоскоолдук болбойт негизи, бирок кандай иштетилди. Нерселерге кирип кеткен болот да эсептесем. Жазам же буга buncha. Көбүнчө эмнелерге коротосуз акчаны? Көбүнчө жолдон бир көзүңө жакшы көрүнгөн нерселер сатып алып коем да, ашыкча. Мындай эсептей келгенде нерселерге көп кетип калат экен да, могу бир айда мындай расчет алып эсептеп баштадым да. Сиздин салыктарыңыз эмоциональный покупкаларды көп кылат экенсиз да, импульсивный жанагындай. Кызыл тазыл бир нерселер көзүңүзгө жагып кетсе, алып алат экенсиз да. Максатсыз жашоо ушундай болот. Эгерде жашоодо максатыңыз жок болсо эч кандай,
Максат жок үчүн дагы акчаны каяка коротушту билбей анан ошол нерселерге барасыз да. Эгер адамдын так максаты болсо, мисалы жылына бирден мамлекет көрөм же болбосо 1 миллион чогултам 2 жылда же 1 жылда деген так бир конкреттүү максатыңыз болсо, мисалы азыр бир үйүм бар, экинчи үйдү алам же шаардан бир үй кылам, айылдан бир үй кылам дегендей бир максат болсо, акчаңызды ошол жака максатка чогултмаксыз да. Максатсыз болгондо дагы адам акча чогулта албайт. Мышление должника болгондо дагы акча чогулта албайт. Жетишпестик ой жүгүртүү болгондо дагы жетпейт деп оюнда ойлой берет. На самом деле бөлүштүрсө баарына жетет. Просто жетпейт деп ойлой берген үчүн гана уже кылбайт да, колу ал нерсени кылганга барбайт, потому что бияктан мээ уже жетпейт деген чечимди алып алды да. Көрдүңүздөр, бардыгын мээ башкарат. Ошон үчүн мээге токчулук мышленияны бериш керек. Мышление изобилия деп коет. Ошол нерсени бериш керек. Ошондо адам уже карызы жок жашап калат. Карызы болсо дагы карызды оңой кутулат. Оңой эле карыздан чыга турган болот. Жакшы жери экинчи карызга барбайт. Жок, сиз кайсы бир эмеде өттүңүз? Бир ай, 2 ай мурун өттүңүз окшойт. Эсип өткөнүңүздө көрүп калып ошо. Аздан болсо да карыздан 20 сомдон болсо да копилка чогултуп, ошо копилка чогултуп 7,5 миң акча чогулттум да. Сон Тыйындан. Тыйындан иши. Мен тыйын магазинден ашкан тыйындар чогултуп отуруп, ошо 7,5 миң акча чогулттум. Bir aydan ашык, 1,5 айда го дейм. 1,5 айда жетчү. Андан кийин дагы бир 6 миң чогулттум. Анан бирок кичине чогулткандан кийин эле иштете берип атам да, ошону кандай кылып сактап, кандай кылып көбөйтсө деп дагы дальше эме кылыпчы. Чогултуу бул акчанын мындайча айтканда, сиз жолдо бир жака баратсаңыз, жарым жол да бул. Мисалы сиз Оштон Бишкекке чыктыңыз же Бишкектен Ошко чыктыңыз, ортосуна, жолдун ортосуна келгениңиз да бул чогултуу деген. До конца баягы бара турган жериңизге барганга чейин дагы бир кыймыл аракет кылыш керек да, мисалы дагы жол жүрүшүңүз керек. Ошол сыяктуу сиз акчаны таптыңыз, анан аз-аздан салып чогултуп, жолдун ортосуна келдиңиз. Эми ошол чогулткан акчаны жумушка киргизип, иштетип, акчанын айлампасын куруп бериш керек. Ошол жерде акча иштеп, айланып, кайра сизге акча алып келиш керек. Ошондо сиз баягы эменин жолуңуздун аягына чыккан болосуз. Бул чогулткан, жол эле чогултуп койгон, бул жолдун ортосу. Чогултуп, До конца мындай жолдун баягы чогултуп аткан акчам, бир туугандарым, айрыкча бир туугандарым кыйналганын көргөндө шарт баягыны алып которуп салып атам да, иштетип жетилерге берип салам. Ошон үчүн акча бөлүнөт да. Табылган акча 3кө бөлүнөт. Ошон үчүн мисалы коротом, сактайм, анан жардам берем деп туруп 3кө бөлүнөт. Жардам берем, белек берем, тойлорго, кассаларга ушундай кошмой деген нерселер, садака, жардам берем деген нерселер, жардам берем деген бөлүгүңүзгө чогулат. Сактайм деген бөлүгүңүз атайын иштеп инвестиция үчүн мисалы сакталат. Коротом дегениңиз өзүңүздүн жашооңузга керектүү болгон нерселерге коротууларга бөлүнөт. Ошол системаны туруктуу кармап кетүү сизди туруктуу эркиндикке алып барат. Мындайча айтканда, финансыга, акчага эркин жашайсыз. Эгер акчага мисалы акча таптыңыз, баардыгын коротуп ийдиңиз. Анан кичине чогулттуңуз, чогултайынчы эми. Анан бирөөнүкө бооруңузду ачып кетип эле ага которуп ийдиңиз. Биякта өзүңүз аксап калдыңыз. Же болбосо уже чогулткуңуз келбей калат ужечи, потому что андан неме албадыңыз да, рахат албай калдыңыз, максатыңызга жетпей калдыңыз. Ошон үчүн акчага ар тараптуу бөлүштүрүүдө ар тараптуу мамиле кылыш керек. Ар тараптуу кызыкчылыкка карап туруп бөлүштүрүш керек. Ошондо акчаны негизи сакташ керек. Өзүңүз да коротуп мындай канышыңыз керек. Еще сактап да калышыңыз керек. Еще бирөөгө да жардам беришиңиз керек. Бул деген садака, кайрымдуулукка дагы берилиш керек да негизичи. Анын ичинде белек берип бирөөнү кубантууңуз бар, бирөө тойго чакырса кошмой, ошол нерселер деле, касса сыяктуу нерселериңиздер, ошол шерине дейсиздер, ошол нерселер ошол жака кирип кетет. Анан чындап садака кылганыңар деле ошол жака кирип кетет, Кудайдын жолуначы мисалы. Ошон үчүн акчаны келгенде продукта кылдым, тиги свет газды төлөдүм, балдардын окуусуна кичине алып койдум, анан болду эми калган иштете берейин деген нерсе туура эмес да. Акчанын эртеңки, мисалы бүгүн эртең
кече бүгүн эртең деп мындай кылып бөлүштүрүш керек акчаны. Ошол сыяктуу эле. Учур жака, келер жака, анан өткөнгө кылып туруп. Мындай болуп атат да, мисалы күндө аласың да, биз күндө тапканга, күндө наличка акча болгондо бир аз кармап калган кыйыныраак болуп калат экен да, эмоция калтырыпчы. Мындай да. Кайбаттабыш керек. Ошон үчүн айтып атам да, ошон үчүн жана айттым. 80-20 деген правило бар. 80% сиздин психикаңыздын ичинде денежный иммунитет жашайт. Биздин физический иммунитетибиз бар го, вирустарга каршы турган, туурабы? Микробторду менен күрөшкөн иммунитетибиз бар, Ошол иммунитетибиз күчтүү, бекем болсо, биз вирустарга туруштук беребиз, азыраак ооруйбуз, туурабы? Иммунитетибиз түшүп кетсе, ооруп калабыз тез эле. Ошондой эле дагы ичиңизде денежный иммунитет бар. Денежный иммунитетиңиз слабый болсо, сиз акчаны башкара албайсыз. Сиз эмоцияга алдыра бересиз, чогулта албайсыз. Чогултканыңызды ошентип бирөөгө берип саласыз, же болбосо чогултуп, кыйналып чогултуп туруп анан кийин бир күндө жеп коесуз, же бирөөгө алданып каласыз, ушул сыяктуу. Потому что иммунитет слабый, денежный иммунитет. Денежный иммунитет качан мындай бекемделет? Акчаны системдүү кеминде 3 ай, 6 ай, 9 ай, 1 жыл, 2 жыл кылып башкарып баштаган сайын акырындан бекемделе берет. Потому что бир нерсени кайра кайталай бересиз, кайталай бересиз, акча чогулта бересиз, инвестиция кыла бересиз, акча чогулта бересиз, инвестиция кыла бересиз. Ошол нерсени кайра кайталап отуруп, сизде денежный иммунитет бекемделет. Ал үчүн биринчи мышление туура болуш керек. Карыздан кутулуш керек, финансылык коргоон куруш керек, системный распределение болуш керек, мындай системдүү бөлүштүрүү. Ошол нерселер, мындайча айтканда, финансовый дисциплина болуш керек. Мен ал копилка сактаганда максат койгом да, чтобы балдарымдын келечеги окуу, азыр кичинекей да мектепте окуйт, дальнейший институтка окуп, бир жактарга чоң окууларга барса, башка мамлекеттерге, ошолорго капитал болсун деген немеде салган болчумун да. Мындай да, ошо салган болчуңуз. Эмне үчүн аны буздуңуз да, мисалы? Ал эмне максатыңызды унутуп калдыңызбы же? Көрдүңүзбү, денежный иммунитетиңиз слабый, ошон үчүн ошол нерсени аягына чыгара албадыңыз да. Хотя балдарыңыз канча жашта азыр? Чоңу канча, кичинеси канча? 2 жашта. 13 жашта кызым. Кичинекей 10 жашта. 13 жашыңызга да 5 жыл бар экен эже. 18-ине кичине мисалы бир стартап эме кылып берем десеңиз, капитал кылып берем десеңиз 5 жыл бар экен. 2 жашыңызга сонун эле убактысы бар экен. 16 жылда адам бир эмес бир нече миллионду жөн эле чогултуп эле жасап койсо болот. 16 жылда. Азыр 2 жашта болсо. Просто ошого сизге иммунитет керек да, чтобы сиз ошончо жыл аралыгында акчаны ошондой туруктуу башкаруу үчүн сизге иммунитет, биздин иммунитетибиз башкарат акчаны. А эмоциялар, булар баягы эмоциялар бизди мындай адаштырат. Эмоциячы? Бирдекени көрсөк, мисалы аял кишим көбүнчө көйнөк, тагынчак, ушундай бир нерселерди көргөн, бул биздин слабостьтибиз да, туурабы? Аллах эми биз ушундай кылып жараткан. Бирок ошондо деле тапкан акчаңыздан ошол өзүңүздү бир аз тойдуруп турсаңыз, ошон үчүн биринчи өзүңө төлөө деген мыйзам бар акчада. Өлүшүп турсаңыз, ошентип барып эмоциялар өчөт. Сиздин эмоцияңызды, сиздин максатыңыз уже багып баштайт. Мисалы, ошол кызыма капитал болсун, же болбосо үй алайын деген максатыңызга жакындаган сайын ошол максатыңызга вау деген сезим келе баштаганда, ошол сезим анан ошол эмоцияңызды басып бага баштайт. Ошондо сизде уже мындай эркиндик эме башталат да, жашоочу. Кандай карап кой балам, эште бирөө чакырат атат. Так, денежный иммунитетиңиз өтө слабый, жана жетишпестик мышлениеңиз бар, жетишпестик ой жүгүртүүсүз. Ой жүгүртүүңүздө көп нерсе жетпейт деген чечимдер менен бул жакта ички диалогуңузда ошондой. Ошон үчүн акчага мындай системный, хотя билесиз, ушу чогултуш керек экенин билет экенсиз, мисалы. Балдарга мен байкап жакындан бери ушу эми кыздарым барган сайын эми мындай кымбатчылык заман болуп атат кой. Ошолордун келечеги биз жакшы нерсеге жетпесек дагы ошолор бир башка мамлекеттерде окуйм десе көп акча керек болсо ошолорго болсун деп жакындан бери ойлонуп калдым да, могу 2 жыл аралыгында. Анан изденип баштадым, сиздин салттарыңызды көрүп. Анан ошо финансы эркиндиги, финансы боюнча разборлорду карап калдым да Инстаграмданчы.
Кандай кылганда мышлениям өзгөрөт, эмне кылыш керек деп. Сонун андай анча эле уже мындай түшүнүп калыпсыз сизге, что билим керек экенин, дагы Ооба, да билим чыгышыңыз керек. керек экенин түшүнүп калыпсыз. Сонун. Ошо Хорошо. Эгер билимсиз эч тапкыр нерсе финансы билбес. боюнча окуй элек болсоңуз, анда ошол карызсыз жашоодон баштаңыз. Себеби ал жактан айттым го, мышленияны тууралап чыгасыз, акча менен мамиле кылганды үйрөнөсүз. Анан уже көбөйтөм десеңиз, сразу инвестор курсуна өтүп кетсеңиз болот. Азыр баштап такыр окуй электер, финансы боюнча такыр билим ала электер болсо, ошол карызсыз жашоодон баштоону сунуштайм. Себеби жана мен айткан 80% психология плюс 20% техника, механика дал ушул курстан башталат. Ошон үчүн. Так, сурооңуз жокпу башка? Жок. Ооба. Болду. Сизге рахмат. Рахмат. Курстан жолугабыз, буюрса, эгер катышып калсаңыз, албетте билим алам дей турган болсоңуз. Так, жогоруда X'ти басып чыгарсаңыз болот. Карыз бар экен эле, бирок уже ошо кыйналса дагы төлөп бүтүп калышыптыр. Бул жакшы. Бирок что ошол карыз биз экинчи албайм дегенибиз менен, бирок алууга кайра мажбур болуп калышыбыз мүмкүн, эгерде могул жактан мышление өзгөрбөгөн болсо. Карыз болуп атканыбыз, акчаны башкара албай жатканыбыз, акча таап атабыз, бирок вроде бы таап атабыз, бирок факт акча бир нерсеге алайын десең, бир нерсе орундатайын десең, бир каалооңдо акча жок да. Муктаждыктан, зарылчылыктардан ашпайт. Же болбосо ошондой эмоциональный покупкалардан акча бошобойт. Анан эле акча жок сезим боло берет. Карасаң акча жок. Вот. Чтоб ошондой карыздар жашоодон, карыздар мышлениядан, деги эле финансылык карыздан кутулууну каалагандар үчүн менде карызсыз жашоо курсу эртең старт алып атат. Бүгүн эртең катталуунун акыркы күнү, бүгүн катталуунун акыркы күнү. Эртең уже эртең сабактар доступ берилип баштайт. Кайтарым байланыш бүт башталат эртең буюрса, ошондуктан бүгүн акыркы күн катталуу үчүн болгондо дагы 1500 сомдук скидка менен. Элестетиңиздер, 1500 сом менен сиздер ушунча нерсени аласыздар. Эмне үчүн карыз болдуңуз? Карыз деген бул эмне? Кантип кутулуп чыгасыз? Кредит карызды кантип оңой жеңил төлөө боюнча, кошумча кирешелерге кантип чыгуу боюнча, акчаңызды туура бөлүштүрүү, акчаны туура башкаруу боюнча бүт үйрөнүп чыгасыздар. Именно кантип мышленияны, ошол карыздар мышленияңыздан чыгасыз. Карыз деген эмне? Карыздын энергетикасын кантип бошотосуз? Карыз бул энергия. Карыз бул энергия, силердин жашооңордо жашап атат. Эгерде карыздын энергиясын карыздын энергиясы кимдир бирөөнүн акылында жашайт, кимдир бирөөнүн жан дүйнөсүндө, жүрөгүндө жашап атат. Жүрөгү сыгылып, өлгүсү келип, өзүн өлтүргүсү келип, уктай албай жаткандар жан дүйнөңөрдө мына мээриңерде жашап атат. Бул деген сөз дагы карыз болосуң деген сөз. Дагы чоң карыз сени алдыда күтүп атат деген сөз. Андан кийин карыздын энергиясы бул уже жан дүйнөдөн кийин тагдырга өтөт, тагдырлашат. Мындайча айтканда эртең балдарыңыздар кайталайт. Карасаңыз өзүнчө эле балаңыздын иши жүрүшпөй, балаңыз деле өзүнчө эле бир нерсе себеп болуп эле кредитке, карызга кирип кетип аткан болот. Почему? Потому что бул ошондой нерсе. Буну токтотуш керек. Ошол бир чечим менен бул нерсени токтотуш керек. Эгерде ким акылында кармаган болсо, мисалы мен деле карыз болом. Карыз болушум мүмкүн. Мен бирок акылым менен кармайм. Мен билем, потому что энергия экенин. Мындай умственный энергияда кармайбыз. Эсеп учетун чыгарам, керек болсо алам, кайра парашют төлөйм. Ошого даярдап алам. Анан жан дүйнөмө түшүрүп алып, кыжалат болуп, сыгылып, ойлонуп, ыйлап, өлгүм келип, бирөөнү күнөөлөп, бул карыз жан дүйнөдө жашап, бул уже духовный энергияга өтүп кеткенден кийин карыз өтө тез көбөйүп кетет. Өтө тез көбөйөт. Байлар деле карыз алат мисалы. Банкты пайдаланып байлар еще бай атпайбы? Алар бирок мен карызмын, анан карыз мени мынтты, анан антты дебейт. Алар мындай умственный энергияда гана кармайт карызды, эсептейт, расчетту чыгарат, 1 жылда кутулам, 2 жылда кутулам, четкий планды түзөт, мондай кылам, мындай кылам. Албетте кичине мындай пландагандай болбой калышы мүмкүн, но у них есть всегда резерв. Дайыма запас акчасы болот. Сиздер дагы запас резерв курганды тоже ошол курстан үйрөнөсүздөр. Ансыз
кайрылык карыз айланып келип дагы карыз боло бересиздер. Себеби ошол болуп калат. Ошондуктан ушул нерселердин бардыгын үйрөнүү деги эле акылдуу карыз, акылсыз карыз, карыз кандай бөлүнөт, карыздар да бөлүнөт. Ушул кантип алам, кантип коем, кантип бүтүрөм, кантип тест төлөйм, кыскасы баарын үйрөнүп чыгасыздар. Мына ушул 7 күндүк автордук карызсыз жашоо курсумду болгону 5.000 сомдон сатып жүргөнбүз, бирок бүгүнкү күндө именно карыз маселесин, карыз көйгөйүнүн көбөйүп атканына байланыштуу болгону бир аз гана менин техникалык чыгымдарымы ушул жабылышы үчүн гана кичине эле символический баа жана баягы алмашуу мыйзамы бар да, ошол нерсени бузбаш үчүн дагы ушундай кичинекей бир баа коюп койдум. Болгону 1500 сом менен окуп 7 күн менден кайтарым байланыш алып, өзүңүздүн ушул карызсыз жашооңузга чекит коюп чыксаңыз болот. Карызсыз жашооңузду баштап чыксаңыз болот. Чечим сизден. Кимде ким азыр биринчи болуп каттала турган болсо, мен бул жака реквизит чыгарып коеюн. Биринчи болуп катталган 10 айымга сөзсүз түрдө карыздан кутулуу, өзүнүн жеке карызынан кутулуу стратегиясын бонуска беремин. Карыздан кутулуп чыгуу стратегиясы бонуска берилет. Мен азыр реквизитти чыгарып коем. Мынакей реквизит жана менин эмемди мондайраак алып коеюн. Ким биринчи болуп катталган 10 айымга сабактарга сразу доступ берилет жана ошондой эле карыздан кутулуп чыгуу стратегиясы бонуска берилет. Карыздан кутулуп чыгуу стратегиясы бонуска берилет. Шашылабыз, эмдер? Рахмат, Алла ыраазы болсун сизге дейт. Сиздерге да рахмат, уккан. Так, кана барбы карызсыз? Азыр ушул эфирден эле болду, всё, ушу жетишет мага. Ушул жерде мен чечим чыгардым. Мен сөзсүз карыздан кутулуп чыгам, мен карызсыз жашайм деп чечим чыгаргандар плюс басабыз. Кана плюс басыңыздарчы. Ким? 1500 сом. 5000 сомдун ордуна болгону 1500 сом. Карыздан кутулам, карызсыз жашайм деп чечим чыгаргандар плюс басабыз. Азаматсыздар. Көп экенсиздер, Бронь кылып турсак болот. Болот. 500 сом менен бронь кылыңыздар. Мен ошентем, кайра эле айттым го жана. Денежный иммунитетиңиз слабый. Карызсыз жашоо курсу 200-300 которуп бронь кылсак болобу калганын? Бронь кылып турсаңыздар болот. Мындай кылайлы. Азыр ушул жерге карызсыз жашайм деп чечим кабыл алгандар номериңиздерди калтырыңыздар. Номер калтыргандарга карыздан кутулуу боюнча стратегия берилет. Номер калтырыңыздар, кана. Чекти кай жака жөнөтөбүз дейт. Мен салам азыр дейт. Хорошо. Номер калтырыңыздар. Компаньон барбы дейт. Номер калтырыңыздар. Так, карызга алдым, дагы буюрса карыздан кутулам. Номер калтырыңыздар, азаматсыздар. Номер калтырыңыздар, айта кетсеңиз дейт. Эмнени айта кетейин экен? Компаньон барбы? Сабак дароо эле башталат, сразу башталат. Катталганыңыздан эле баштап сразу башталат сабак. Кандай курс? Карызсыз жашоо курсу. Карыздан кутулуп чыгуу боюнча 7 күндүк сабак. Мен эми кирип калдым, бир аз айтчы кантип кутулса болот. Эфирди сактап коеюн. Көрүп чыгыңыздар. Бирок карыздан эми бул жердечи ар кимиңиздердин карызыңыздар ар кандай да. Ар кандай
ар кандай жолдо, ар кандай себеп менен, ар кандай суммада, ар кандай шартта карызсыздар. Ошон үчүн курста толук окуп, өзүңөр жеке өзүңөргө карызыңарга жол таап, жана ошондой эле менден жеке кайтарым байланыш болот группадачы. Ошол нерсени алып, анан ушул карызсыз жашоону баштасаңар болот. Карызсыз жашоого толук мүмкүн. Номер калтырабыз, мен которуп койдум дейт. Карызы жокторго деле ошол сабак берилеби? Карызы жок болсо, жок. Карызы жок болсо зачем? Окуй эле коюңуздар муну. Карызы жоктор болсо, инвестиция боюнча окуңуздар, акчаны башкаруу боюнча окуңуздар. Инвестор курсун сунуштайм. Ал жакта и финансовый грамотности плюс инвестиция үйрөтүлөт. Кантип сабаттуу болосуз жана кантип инвестор болосуз. Инвестор болуп чыгасыз еще ошол курстун алкагында. Ошол жака окусаңыз болот. Эгер кимдин карызы жок болсо. Азыр бирок бизде только карызсыз жашоо курсуна гана каттоо жүрүп жатат. Ал курстарга пока азыр каттоо жок. Только карызсыз жашоо курсуна гана каттоо жүрүп жатат. Азыр катталгандар, азыр номерин калтырдыңыздар жана азыр ошол сиздерге байланышат менеджерлер. Ким азыр каттала турган болсо, карыздан кутулуу стратегиясын бонуска аласыздар. Азыр катталгандар, могул реквизитке төлөм жүргүзгөндөр. Бүгүн ушул курска катталуунун акыркы күнү. Шашылыңыздар. Так, номер калтырдыңыздар, эч ким калбадыбы? Номер калтыра элек. Карыздан кутулуп чыгуу стратегиясын бонуска алуу боюнча курска катталгандар номер калтырабыз. Мен катышам дейт, хорошо. Номер калтырыңыздар, катышам дегендер. Мага кызык ушул курс. Кантип катталсам болот, кандай болот, кыскасы кандай сурооңуздар болсо дагы номер калтырыңыздар. Номер калтырыңыздар. Так, азаматсыздар, урматтуу айымдар, чечкиндүү айымдар, баарыңыздарды ушул курстан күтөм. Ким чечим кабыл алып, ким карызсыз жашайм деп чыккан болсо, жашоо бул биздин чечимдерден гана турат жана түзүлмөкчү. Андыктан сиз дагы ушул өзүңүздүн карызсыз финансылык эркин жашооңуздун себепчиси болуп калыңыздар. Анда эмесе дагы бир пайдалуу эфирлерден жана ушул карызсыз жашоонун сабактарынан көрүшкөнчө баарыңыздарга бейпил түн, жакшы салыңыздар. Так, мен акча салдым.